кубандырган ошол жаштарыбызга мен прям суктанам. Билим сапаты аксабасын деген таристе финский китептерди, Казакстанга барып да китептерди карап келдик. Каалаган китеп мен окута алат экен. Тандоо мүмкүнчүлүгү абдан кеңир. Мугалимдердин арасында ошондой китеп жазыла турган мугалимдерибиз бар. Бир сонун бир үзүндүсүн окуп берип коет болчу, болду. Ыйлап келип 2-3 жолу окуп чыккам жана кандуу жылдарда. Бирок биздин кыргыз тилчи. Кыргыз адабияты, Кыргызстандын тарыхы. Кыргыздар дайым чечендиги менен айырмаланган. Ушул предметтердин окуу китептери кандай? Сааттарын көбөйтөбүз кыргыз тилчилердин. Кандай принциптердин негизинде иштейсиздер? Бул кандай экенин өзүм башыман өткөн. Менин сырткы көрүнүшүм, менин адамдык, инсандык сапатымды талкалабаш керек болчу да. Буларга жетиш үчүн мугалим табыш керек да. Мугалимдерсиз, командасыз эч нерсе болбойт. Бул мектептин мүдүрү болуш үчүн 3 кесипти үйрөндүм окшойт. Япония дегенде кимди элестетесиз? Кандай адам? Маселе пока чечилмейин, ошо маселеден кетпейт экен. Биздин элден айланса болот. Жана биздин элге ишенсе да болот өзү. Элдин кыйналганын колдонуп, кулдукка алган адам болбоптур. Булар мугалимдерин чынын айтканда аябай сыйлайт экен. Ар бир мугалимге жеке ушундай мүмкүнчүлүк берет экен. Сен эмнеге жеткиң келет план түзчү деп. Кадырланган инсан, кадырлай билген инсандар тарбиялай алат экен да. Малайзиянын кандай бир принциптерин алабыз? Адамгерчиликтүүлүктү. Өзүң каалаган жакшылыкты башка бирөө кааламайын толук муун боло албайсыңар деген. Ассаламу алейкум, ардактуу замандаштар. Бүгүнкү биздин таалим агартуу подкастынын кезектеги беришин баштайбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Матхасимова Абиба эжеке. Кош келипсиз эжеке. Билим берүү тармагында активдүү жүргөн, бизнес чөйрөсүндө да жүргөн эжекебизди бүгүн биз атайын чакырып атабыз. Анткени эжекенин дагы айта турган ойлору, көп идеялары бар. Буюрса ушуну коомчулук менен бөлүшөлү, баарыбызга пайдасы тийсин деген максатта. Кош келипсиз дагы бир жолу. Чоң рахмат агай. Абиба эжеке, дегенде эле биз сиз менен макулдашканда сүйлөшкөндө эмнеден баштайбыз? Биринчи бул билим берүүдөгү эң негизги каражат бул окуу китептери. Учурдагы биздин балдар окуп жаткан окуу китептеринин абалы, алардын мазмуну, деги эле ушул багытта сиздин көз караштарыңыз. Мен билем бул багытта сиздин дагы көп түйшөлүп жүгүрүп жүргөн учурларыңыз бар, китеп жасаганга аракет жасап жүргөн учурларыңыз бар. Мына ушулар кандай болду? Азыр кандай көз караштасыз? Окуу китеп багытында эмнелерди айткыңыз келет? Мына кепти ушудан баштасак. Сиз министерстводо иштеп жүргөн кезиңизде эсиңиздеби? Мен сизге Эстониянын китептерин алып келген элем. Агай бир карап коюңузчу. Агай муну карасаңыз, балдарга аябай ыңгайлуу экен, мугалимге дагы аябай ыңгайлуу экен деп. Чынын айтканда китеп көйгөйү чоң бир көйгөйгө айланган биз үчүн өзүм Найма коомдук фондунун мүдүрү катары өзүбүздүн проектилердин башында дайым мүдүрлүктө отурдум да. Бала бакча ачкан болсок, бала бакчанын мүдүрү болдум. Лагерный проект болсо ал жактын кандай жүрөт экен бул? Кандай болот экен? Кийин ала турган менеджер адамыбыз кандай сапаттагы адам болуш керек экендиги үчүн өзүм аркылуу өткөрүшүм керек болчу да. Аны ошентип мектепте дагы мүдүрлүктө жүрдүм. Азыр мен мектепте мүдүрлүктө эмесмин, башка проекттерге кеткем. Бирок бул Найма коомдук фонду негизи билим берүү тармагында гана иш алып барган фонддордун бири. Ошол багытта иштеп жүргөн кезимде мен байкаганым бул болду да. Мугалимге байланып калат экен да көп эле нерсечи. Сабактын сапаты, балдардын билиминин сапаты мугалимге байланып кала бергенден кандайдыр бир жолу бар чыгар. Слабый мугалим болуп калса же мугалимдин кандайдыр бир жагдайы жакшы болбой калса дагы бирок билим сапаты аксабай тургандай бир жолдору бар чыгар деп аябай көп изилдөөлөр жүргүздүк. Ал үчүн Германиядан да китептерди көрдүк. Тети финский китептерди, Казакстанга барып да китептерди карап келдик. Анан ошолордун ичинен Эстониянын китептерине токтодук да. Токтогонубуздун бирден бир себеби бул Эстонияда дагы эле эки тилдүү багыт окутулат эмеспи? Орус тилинде дагы жана өздөрүнүн эстон тилинде дагы. Анан ошон үчүн багы орус тилинде китептерди алып изилдөөгө бизге жеңил да болду бир жагы. Анан ал жакта выбор да көп экен да, көрсөчү. Себеби мамлекеттик деңгээлде мугалим өзү дагы китеп авторун тандай алат экен. Анан ушундай түзүлүптүр аларда система. Автордун китепти жазган автор напрямую аны окуган окурмандар, колдонгон окуучулар, ата-энелери дагы напрямую чыгып, каеринде эмне жакшы жагы бар, каягында эмне жетишпеген жагы бар,
ошону чогуу талкуулап маселе жойгонго дагы каналдары түптөлүптүр да көрсөчү. Ошону менен дагы булар жакшы багыт алып кетиптир көрсө. Ошол китептерди алып келгенибизде байкадык, математика китебин алып келдик. Эми көп предметтердин баары эле математикага байланып калат эмеспи? Анан ошондо биздин байкаганыбыз бул болду. Мугалим слабый болсо дагы, Эстония ушундай изилдөө жүргүзүптүр. Мугалим слабый болсо дагы билим сапаты аксабасын. Мугалимдин кандайдыр бир билими жетишпей калган болсо дагы сапаты аксабасын. Жана мугалимдин жалкоолугу болгон себептүү дагы билим сапаты аксабасын деген таризде булар өздөрүнүн стандарттарын иштеп чыккан экен. Анан ошол стандарттардын негизинде китептер мондай жазылсын деп өздөрүнүн элине ушундай ишенген эме экен, адамдар экен. То есть биздин бир эле Эстония деген мамлекетибиз бар деп түшүнөт экен да баары. Гос мамлекеттик жумушта болсун же жеке менчик жаатта болсун, бирок биздин бир эле мамлекетибиз бар деп кабыл алышат экен да. Анан чогуу иш алып барганы ушундай басым менен иштешет экен да. Ошондо жана китептерди эл арасында жарыя кылып каалаганын катыш деп ушундай кенен элине ишенет экен да. Министрлиги дагы, мамлекеттин башчылары дагы. Анан адамдар, авторлор өздөрү китептерин жазып алып келип, ошол болгону мондай болсун, тигиндей болсун, сөзсүз түрдө мондай сабактары, мондай түшүндүрмөлөрү болсун же мондай задачалары болсун, но патриоттуулук камтылган болсун, муусу камтылган болсун, межпредметная связь болгон болсун деп ушундай нормаларын иштеп чыгышып, стандарт иштеп чыгып берет, ооба, стандарт иштеп чыгып берет, бирок кайсыл теманы качан коесуң, кайсыл учурга коесуң, аны өзүң билесиң деп мындай эметет экен да. Бир темага же бир эмелерге чегербейт экен. Анан ошону менен дагы буларда китеп выбору көп. Анан ошол китеп менен мисалы мугалим өзү эле тандап, бир мектеп эмес, мисалы биринчи класстын мугалимдери, начальник класста иштеген мугалимдер, алар 1-3 чейин началка деп кетет. Алар өздөрү тандап и каалаган китеп менен окута алат экен. Тандоо мүмкүнчүлүгү абдан кеңир, Только мына китеп менен, мына рекомендованный китептер, ушулар менен гана иштегиле деп эч кандай чек арасы жок экен. Ушундай көп китептер болсо, сиздер алып келип пайдаландыңыз да эми өзүңүздүн мектепте. Кандай тандоо жүргүздүңүздөр көп китептин арасынан? Анан кантип окуттуңуз? Эми биздин стандартка туура келбеши мүмкүн да ичи, туурабы? Ушул багытты ушуну кандай чечтиңиз ушуну? Стандартка туура келбеши мүмкүн деп айта албайм. Себеби мен бардык эле дүйнө жүзүндө начальник класстардын бардыгын окута турган бир эле немеси бар да, категория тем бар. Математика. Да, математика. Бирдей ушул темалар сөзсүз түрдө камтылыш керек, өтүлүш керек деген нормалар бар да. Болгону балким бир тема кечирээк болушу мүмкүн, балким бир тема эртерээк болушу мүмкүн. Ошол эле разница. А так өзүнчө сверхъестественный эчтеке жок. Общепринятый эле нормалар кетет бу жерде. Себеби жаш курак балдарды бирдей да. Эстониядагы 2-класстын баласы биздин Кыргызстандагыдай эле 2-класстын баласындай эле да кабыл алуу, башка жагдайларын карагандачы. Анан ошол биз сурамжылоо кылдык. Кайсы китепти көбүрөөк алат. Себеби аларда ошол китепти реализовать эткен Авито деген эмеси бар, компаниясы бар. Ал жерде статистика жүргүзүп турат. Кайсы китеп канча жолу заказ кылынды, алынды, колдонулду деп ушундай статистикалары да бар да. Биз ошол статистикасына бизге да ыңгайлуу болду ошонусу. Ошонун негизинде тандап алып келдик авторларды. Математиканы жана Природа и человек, Я и мир деген китептери бар. Ошону алып келип проба кылдык да, пробация кылдык. Орус тилинде? Орус тилинде, ооба. Анан ошондо байкаганыбыз бул болду. Окуучу мектепке келбей калса да үйдө тапшырма аткарып атып өзү түшүнүп кете ала тургандай кылып түзүлүптүр. Темалары, ооба. Анан жашоого ушунчалык байланыптыр темалары. Жашоого байланган себептүү дагы жанагы формулаларды каалайсың элесиңде калат экен. Себеби анын ичиндеги тапшырмалары ушундай да. Барып үйүңдөгү дубалыңды өлчөп кел, үйүңдөгү муну өлчөп кел, же болбосо мектептен 1-класстан эле мектептен үйгө чейин канча кадам таштап бардың. Ошол жашоодогу эле задачалар да. Күнүмдүк пайдаланган турмуштагы көндүмдөр, ооба, аткарган эле нерселери. Биздин китептер, демек, биздин окутуп жаткан предметтердин стандарты көбүнчө турмуштан алыс. Ошон үчүн дагы мүмкүн бир маселе болуп аткандар, мандем болуп аткандар. Ушундай көз карашты айтсак болобу? Болушу мүмкүн, бирок мен критикалагым келбейт. Себеби ал дагы эмгек, ал дагы мээнет адамдын.
Поэтому ал жагынан эч кандай ал китеп менен дагы биздин окутуп аткан китептер менен дагы жетишкендиктер бар, жок эмес. Албетте. Поэтому Көп жылдан бери окуп жүрөт. Поэтому аларды бир сынга алгыдай мен киммин дегендей да. Бул бир. Анан мен айтарым болгону, ал Эстонияны максат коюп атканда, китептердин стандарттарын иштеп атканда, биз кандай өзүбүздүн будущий жараныбызды кандай болуусун каалайбыз деген суроону коюшкан да. Ал кандай болуш керек депчи. Ал эми кечиресиз да, Эстониянын жараны да. Ооба. Ал эстон тарбиялап атат да. Ал эми бул китептерди бизге Кыргызстанга алып келдиңиз. Ооба. Ичиндеги мазмун канчалык деңгээлде кыргыз баланы тарбиялайт, мен Кыргызстандын жаранымын деген даражага жеткире алат. Муну кандай чечтиңиз? Баары бир менталитет деген бар, улуттук өзгөчөлүк деген бар. Бул маселелер кандай экен ичинде? Эми улуттук өзгөчөлүк дегенде инсан, адам, Африкада деле ошол адам, космоско чыкса деле ошол адам. Баарыбызда общепринятый нормаларыбыз бар. Инсан катары, Инсан жалпы катары, ооба, бул достукту кадырлоо, бул мекенди сүйүү, бул бири бирине жарокер болуу, адамдык сапаттар, ата энеге күйүмдүү болуу, ата эне балага күйүмдүү болуу, мээримдүү болуу деген бул общепринятый нормалар дүйнө жүзүндө баардык элде бар. Балким кээ бир жерде подходтору элдерде башкача болушу мүмкүн, бирок баарыбыз тең бир атадан, бир энеден тарагандай эле инсандарбыз да. Ошону унутпаш керек. Ошон үчүн алар бир башкача 3-чү кол ашыкча же 4-чү бут ашыкча дегендей сөз эмес. Биз ошол эле адамбыз. Поэтому бул жактан баалуулуктар жагынан баарыбыз да бирдей эле да. Биз ал жерде адаптированный кылып, уже сапат азыр эми марифке өттү, ошо сапат мектептери менен чогуу өзүбүздүн Кыргызстанга адаптированный кылып жасадык. 1-класстан 6-класска чейин чыкты бул китептер. Орус тилинде дагы чыкты, кыргыз тилинде дагы чыкты. Ошону менен жумушубуз бир топ жеңилдеди. Кадимкидей жеңилдеди. Эгерде башта биз 30% эң максимум ата энелер баягы кызыктар болуп колдогон кезинде 38%ке жетчү болсок билим сапатына, азыр андан жогорулады да. Себеби айтып атпаймынбы, окуучу мектепке келбей калса да үй тапшырмасын аткарып түшүнүп кете алат. Же болбосо баягы мугалим жашоодон задачаларды кошо албаса да китептин өзүндө камтылган болот. Мугалимдин жумушу бир топ жеңилдеди да. Кадимкидей жеңилдеди. Андан сырткары дагы алар еще онлайн платформасына дагы жол ачып беришти. Ал жакта дагы дополнительный уроктору бар, оюндары бар. Ошону менен да камтып кеткенге мүмкүнчүлүктөрү көп да. Чынын айтканда, зачем придумывать велосипед да кайра башынан? Математика ошол эле математика. Ошол эле математика болгондон кийин. Болгону биз адаптированный дегенде, эгер ал жерде Эстониянын көлдөрү, тоолору жазылган болсо, Кыргызстан. Азыр биздин Кыргызстандын маалыматтары жазылды. Кыргызстандын маалыматтары, адамдын аттары, кыргызча аттар, сүрөттөрү, ооба. Мындай болду. Биз чынын айтканда Кыргызстанды только география сабагынан эле изилдейт экенбиз. Анан багы родиноведение сабагынан анча-мынча начальный класстарда, мекен таануу сабагынан анча-мынча темалар камтылат экен. Бирок мындай тереңдеп, чындап эле төө башынын бийиктиги кандай, көлдүн тереңдиги кандай, же мисалы өзүңдүн эле ар бир областтын атуулуу болуп келдик да, ошол жерде канча айыл бар өзү, канча район бар, жана ал айылда канча түтүн бар деген маалыматтарыбыз жок болчу да. Биз мисалы Баткендеги айыл, ошо Баткендин эле өзүнүн айылынан эле чыкпай калат, же болбосо центрге бир аз жакындай алат да, болду. Бишкекте эмне, жол боюнда эмне, Кызыл Каяда эмне деген маалыматтар мектеп программасында жок болуп калат да. Болсо дагы география сабагында болушу мүмкүн да. Бул демек азыр математика сабагында да. Бул математика сабагында камтылган. Демек мындай маалыматтар бардык предметте негизинен мындай уланмалуулук, бири-бири менен байланыш, предмет аралык байланыш болуш керек да, туурабы? Математикада өтүлгөн тема бул орус тилинде дагы, кыргыз тилинде дагы мүмкүн болушунча. Мекен таанууда дагы бардыгында уланмалуулук болуш керек да. Демек Эстонияда да ошондой болуш керек. Бардык китептер демек стандарт түзүп атканда бири-биринде темалар уланмалуулук катары предмет аралык байланыш болуп кетиш керек болсо керек. Бул обязательно. Сөзсүз түрдө. Сөзсүз кетет. Ошол жагы эми критикалабайбыз, сиз айткандай, көп аксайт. Бизде бир класстын бир предметтин темасы экинчи предметте жок. Буга эми барышыбыз керек да.
Себеби дүйнө 12 жылдыкка баратабыз мына. Дүйнө ошону менен окуйт. Дүйнөдөгү стандарттар ошондой. Азыр STEM предмети деп чыгып атат. Андан сырткары дагы жаңы китептер чыгып атат. Көп эле өзгөрүүлөр болуш керек. Себеби могу Сингапур китептери деп азыр айтылып атат коомдо. Бирок чындап эле Сингапур китептери жакшы өзү. Эстония, финская система, Япония баарында буларда ошондой нормалар бар. Окшош да, мындайча айтканда. Темалары деле окшош, просто ошо өздөрүнүн климаттарына, өздөрүнүн жерлерине, өздөрүнүн элдерине ушундай кошо камтылган маалыматтар менен гана кетет да. Жакшы, эми биз азыр Эстонияны айттык. 1-6 класска чейин адаптацияланыптыр, бул жакшы. Жакшы салмалык, жакшы көрүнүш, жеке мектептер албетте иштеп атат. Экинчиден азыр Сингапурду алып келатабыз, так илимдер боюнча. Анан Кыргызстанда дагы даремети бар басма үйлөрү, даремети бар авторлор бар болчу да. Мына ушул багытта дагы маалыматыңыз барбы? Мындай жаңы мындай окуу китебин жасап аткан башталгыч класс үчүн ошол эле математика, ошол эле кыргыз тил, ошол эле орус тил дейли. Булардын менен да байланышыңыздар барбы, окутасыздарбы? Байланышыбыз бар, биз мындайча айтканда китепчиндис болуп калдык ошо. Каерде жаңы китеп басылып чыгыптыр десе эле чуркап бара калып эле ала калып эле эмне экен, кандай экен деп эле изилдеп эле бизге аябай кызык болуп калган бул. Жаңы нерсе чыгыптыр, эмне өзгөчөсү бар экен деп көп эле изилдөөлөр кылабыз. Бирок азыр мен билишимче андай неме чыга элек. Андай прям массово прям мондай автор чыгыптыр, мондай китеп чыгыптыр, ушуну колдонуп көргүлө деген ушундай пока чыга элек. Азырынча чыга элек. Бирокчу бир айтайын, биздин мугалимдердин арасында ошондой китеп жазыла турган мугалимдерибиз бар. Бар, сөзсүз бар. Мен аябай мындай сыймыктанып кетем да, кээде ошолор менен неметкендечи, өзүм кыргыз экендигиме сыймыктанам деген. Жанагы жерде өзү 70тен ашып калган эжекебиз бар, мисалы математикадан. Өзү задачалар түзүп, ошол багы биз Эстониядан китептерди алып келгенге чейин эле өзүнүн сабактарын ошентип камтып кетчү да. Өзүнүн ушундай методичкалары чыкчу. Анан биз ошол эжекенин китептерин кээде басып берчүк. Басып берип, ошол сабактарда колдонуңуз, жеңил болсун, ыңгайлуу болсун, көп өткөндө башка болгондо бир күн эмес бир күн ушул жазууларыңыз тарыхта калат деп ошентип калчубуз. Анан азыр ошол эжекебиз еще плюс жанагы платформалар көп түзүлүп калбадыбы? Интернет эмесинде. Ошондой бир платформалардын биринин проектине катышып иштеп, жашы 70тен ашып калса дагы математикадан мугалим, көлдөн эле келген мугалим. Бирок ошол платформалардын иштелишине өзүнүн салымын кошуп, ошол жерде дагы өзүнүн задачаларын дагы, өзүнүн билген билимин, эмесин салымын кошуп иштеди да. Ошол проект ишке ашты азыр. Жакшы. Ал эжекеге эми дайыма шыктандырасыз албетте, мугалимдериңизди шыктандырып, китеп жазуусу, окуу китебин жазуусуна себепкер болушуңуз керек экен, анда окуу китептерин чыгарышыңыз керек экен. Балким Эстониянын деңгээлинде китеп жазар ал мугалим. Жазат да. Жаздырышыңыз керек. Ал сизге анда ошол жүктөлгөн жүк болуш керек, ошол эжекенин китебин чыгарыш керек. Эми азыр аябай жалат кылып атканчы, макул биз STEM предметтерди, математиканы, башка точный наукаларды кандайдыр бир готовый эмелерден алып келип, которуп, ушинтип даярдай алдык да. Бирок биздин кыргыз тилчи. Ушул суроону берейин деп аткам, өзүңүз баштап калдыңыз. Муну кандай окутуп атасыздар? Бул кыргыз тили бар, кыргыз адабияты бар, тарых бар, география бар. Бизде негизинен эми баягы бардык жерде дүйнөдө адамдык баалуулуктар бирдей деп атабыз. Бирок ушул предметтер кыргыздын культун, кыргыздын маданиятын, кыргыздын менталитетин алып жүргөн предметтер да. Кыргыз тили, кыргыз адабияты, Кыргызстандын тарыхы, анан география ушул аймакты таануу боюнча. Ушул предметтердин окуу китептери кандай? Бул боюнча сиздин көз карашыңыз, кантип окутуп атасыз жеке мектепте? Анча-мынча нерсеге алымсынбайсыз белем, бул китепке алымсынбай башкасын таап келесиз. Бул китептерди кантип чечип атасыз? Көбүн эсе чыгармаларды камтып атабыз. Көркөм адабиятты, ооба. Ошолорду алып келип сөз байлыгы өссүн, чечендиги өссүн. Кыргыздар дайым чечендиги менен айырмаланган. Ошону менен дагы мындай өзгөчөлөнүп турган, жана баа берген да, дайым сөз таптаган эл болгон да. Анан ошон үчүн көбүрөөк чыгармаларга эле басым кылып иштеп атабыз, сөздүн ачыгы. Кыргыз адабиятына, бул абдан жакшы. Бирок мына сизге агай кыргыз тил мугалими катары мен вообще негизи сиздерге сураныч менен барайын дегем да. Сиздей болгон өзүнүн кесибин сүйгөн, аркалап жүргөн
кесипкөй инсандар бар. Ошо сиздер биригип баарыңыздар кыргыз тилди өстүрө турган балдардын кабыл алуусундагы мындай талдай алган жана патриоттуулугуна дагы салым кошуп окута тургандай кылып китептерди түзүп бербесеңиздер болбой калды уже. Агай, азыр түзүп бериңиз деп дагы айтпаймын. Мындайча айтканда болбой калды түзүп бериңиздер деп атам да. Ооба, эми бул маселе абдан көп талкууланып атат, айтылып атат. Эми мурун окутуп келдик, жакшыбы жаманбы окуу китептерибиз бар, авторлорубуз бар, профессорлорубуз бар, докторлорубуз бар деген бул багытта изилдеп жүргөн. Эми мына замандын өзгөрүшү менен бир альфа-муунду окутуп атабыз. Булардын кабыл алуусуна жараша, дүйнөнүн бир өзгөрүүсүнө, бир коомдун өзгөрүшүнө жараша кыргыз тилин окутуу боюнча, адабиятын окутуу боюнча дагы бир башкача мамиле болуш керек да. Буюрса бул багытта да иштер жүрүп атат. Азыр 12 жылдык боюнча предметтик стандарттар жасалып атат. Мына ошондо эми негизи китеп түзүп коюу эле эмес, баягы окутууну дагы бир методикасын да өзгөртүш керек деген маселе бар да. Ушул багытта да бир топ иш аракеттер жүрүп атат. Биз деле бар кыргыз тилин окутуу боюнча азыр бир долбоор жасап жатабыз. Эми аны убагы келгенде ачыктайбыз, кандай долбоор экен. Буюрса бул ишке ашар. Бирок эми негизгиси ошол бир нерсе жакты, сиздин адабиятты окутуп атканыңыз. Учурда кайра адабият орус мектепте, өзбек мектепте адабияты жакшы бир эле саат экен, жакшы окутпайт экенсиңер, андан көрө аны алып таштайлы, башка кылалы деген Жок. маселелер бар да. Ушул багыттан алганда бул жакшы. Бала китеп окуш керек. Биз кыргыз тилди мындай 2 саат коюлса министерство тарабынан өзүбүз кошумча дополнительный кружокторду коюп атып, сааттарын көбөйтөбүз кыргыз тилчилердин. Эң сонун. Анан чыгармаларды, макал жарыштарды өткөрүп турабыз атайын. Багы сөзгө чечен бала бул акыл эси жөнүндөгү бир дагы бир эмеси да, белгилердин бири да. Туура. Ошон үчүн багы кыргызча сүйлөгөндөн уялбагыла, кыргызча өзүңөрдүн оюңарды айткандан тартынбай, мындай наоборот, с гордостью айткыла дейм да. Мен эми өзүм 9 жыл орус мектепте окуп, анан акыркы 2 жылдыгында кыргыз мектепке которушту, ата энем орус болуп калды деген го. Дагы деле орусча сүйлөйсүз. Дагы деле бирок кээде багы кыргызча маалыматты 2-3 жолу окуп атып анан түшүнүп калам. Бирок ошол кыргыз мектепке которулганда чынын айтканда орус мектепте эми Советтер Союзу доорунда окудум да. Мен нүркүн жөнүндө такыр эчтеке билген эмесмин. Кыргыздардын тарыхы жөнүндө да билген эмесмин. Болгон бул нерсе. Анан ошо кыргыз мектепке которгондо Жамал Касиевна деген эжекебиз тагдырыма дагы ат башыдан биз жака келип күйөөгө. Ал Ошто иштейт. Сиз Ошто окугансызбы? Лицейде окугам. Мен Салива лицейинде окугам. Жамал Касиева окугам. Анан ошол эжекем Окмуш эжек болчу да. ооба, кыргыз тилиндеги жанагы үркүндү айтып бергенде ыйлап келип 2-3 жолу окуп чыккам жанагы кандуу жылдарда. Анан ар бир чыгарманы ошентип талкуулайт болчу да. Ошол могул кыргызча сүйлөп калышымдын дагы ошол эжекемдин салымы. Негизи өзүбүздүн тарыхка тартылып, монча патриоттуулуктун түптөлүшүнө дагы ошол эжекемдин салымы. Анан жолуккан сайын колунан өбүп учурашчумун. Эми азыр бул дүйнөдөн өтүп кетти ал эжекем. Бирок сыйым, урматым дагы эле да. Дуаларымда дагы эле ал эжекем бар. Ыраазымын да ошол эжекеме. Анан ошондон калып калган болуш керек чыгармага болгон сезимдер. Себеби эжеке бир сыйра бир сонун бир үзүндүсүн окуп берип коет болчу, болду. Ыйлаган бойдон кетем же кубанган бойдон кетем. Барып кайра ошол китепти окуп келчүмүн да. Ошол мектептен алган таасириңиз, мугалимдин таасири мына азыр мектептерди ачып жетектеп атканда дагы ошону бир идея катары, сунуш катары киргизип жатыпсыз да. Бардык жеке менчик мектептин мүдүрлөрү ушундай болсо абдан сонун болмок. Анткени биз жеке менчикте көбүнчө эле тилдерге басым жасап эле орусча үйрөтүш керек, англис тилин үйрөтүш керек, дагы башка тилдерди үйрөтүш керек дейбиз дагы. Кыргыздын адабиятына көп басым жасабай калып атабыз да. Балдардын китеп окуу маданиятын өнүктүрбөй атабыз, китеп окуу көнүмдөрүн өнүктүрбөй атабыз. Бул маселе дагы кайсы бир деңгээлде ушул балдарыбыздын билимине таасирин тийгизет да. Бул жагынан абдан бали деген эле сөз айтабыз. Анан эми сиздин ишмердүүлүгүңүз чындап эми соц сеттерден байкайм, бул бизнес чөйрөсүндө да жүрөсүз да. Эми албетте жеке менчик мектептерди жүргүзүш үчүн, ошондой проекттерди ачыш үчүн бул бизнес болбосо, бизнес мендик көз караш менен карабаса дагы болбойт да.
Мектептериңизде Найыма деген бала бакча биринчи. Андан кийин мектеп 1-класстан 11-класска чейин да туурабы, толук мектеп. Ушул мектептерди ачуудагы негизги сиздин максатыңыз эмне болгон? Анан кандай принциптердин негизинде иштейсиздер? Башка жеке менчик мектептерден эгер сизге жашыруун болбосо, секретиңизди ачыктагым келбейт дебесеңиз, эмне өзгөчөлүгү бар? Эмне үчүн сизди тандаш керек? Эмне үчүн Найыма мектебине барыш керек? Эмне үчүн Найыма бала бакчасына барыш керек? Ушул боюнча дагы уккум келип атат да сизде. Эми Найыма бала бакчасы биз бул фондду түзүп аткандагы максат ошол билим берүү тармагында проекттер жүргүзсөк дегенбиз. Себеби өзүңүз билесиз, коомчулукта ушундай бир жагдай болду. Жолукчан кыздарыбызды мектепке киргизбей, жолукчан мугалимдерибизди мектептен чыгарышып, мен мисалы ошентип педсоветтен куулган мугалимдердин биримин да. Бул кандай экенин өзүм башыман өткөн. Анан мен жолук салсам кыргыз болбой калдым деген сөз эмес да. Же билимсиз болбой калдым деген сөз эмес да. Туура. Поэтому менин сырткы көрүнүшүм, мен адамдык, инсандык сапатымды талкалабаш керек болчу да. Бул бир. Анан ошол кыжалатчылыктын айынан ушул фонд түзүлдү чынын айтканда. Себеби кыздарыбызды окутпай үйлөрдө кармай турганда учурлар болду. Билсеңиздер керек, коомчулукта үйлөрүнөн баары алып келип мектепке жибербей ушундай случайлар болду. Анан коркконум ошол кыздар билимсиз калып кетет деген коркунуч болчу. Алардын арасында менин да кыздарым бар эле. Анан багы мектепке жибергем келет, бирок кандай жагдайга кабыл калат деген коркунучтар болду менде. Алар кийин ушул мен карманган принциптерге көз караштары кандай болуп калат деген дагы оюм болду. Анан баары эле жаман көрүп эле, жекелеп эле жерип атса, бул жаман нерсе экен деп кабыл алып, кийин мен карманган принциптерден чанып кетпесе экен деген да коркунуч болду. Анан ошон үчүн ушул мектепти түптөдүк. Түптөп, биринчи ачканыбызда 40 окуучу болуп келген болсо, кийинки жылкы 200 окуучу болду. Себеби башынан эле билим сапаты жакшы болсун дедик. Сапатка аябай басым кылдык. Чынын айтканда, ошондо биз 8-7 класста окуп калган, бирок мектептерге барбай калган. 3-класстан, 4-класстан барбай калган кыздарды топтоп келдик. Болду алар. Анан аларга кайра башынан 2-класстан баштап программаларды кайталатырып, определенный бир деңгээлге чейин чыгарганга аракет кылдык. Ошол кездеги командам аябай ыраазымын. Колдоп берди. Кээде балдарды 6-7 сабактан отурушка туура келип атты. Себеби 2-класстан баштап кайталадык да. Анан бир жыл окугандан кийин ал кыздарыбыз орус тилин гана эмес, англис тилинде да сүйлөп калышты. Андан сырткары международный олимпиадаларга барып, химия, биология деген сабактардан дагы Назарбаевский школалар менен теңме-тең ат салышканга чейин жетиштик да. Канча жылдагы результат? Чынын айтканда 1 жыл, 1,5 жыл. 1,5 жыл. Ооба, 2 жыл ичинде болду да бул. 2015 мектеп түптөлсө, 2016, 2017 биз уже международный олимпиададан выступать эттик. Анан ошол жерде кийинки жылдар уже кадимкидей Назарбаев мектеби менен талашып баштадык. Алар физиканы алып кетсе, биз биологияны алып кетебиз да, команда зачетто. Казакстанда Казакстанда болбоду, бул Турцияда болуп атты бул олимпиадалар. Башка жерлерде болот да, бирок Казакстан барганда аябай активный катышат экен. Өзбекстан аябай активный катышат экен. Чынын айтканда, мындай эми ошол эки мамлекет билимге чындап басым кылат экен, аябай басым кылат экен. Өздөрүнүн атуулары дагы аябай кызыктар экен да буга. Азыр мисалы Казакстанга барсак, международный университеттерде казактын атуулары өздөрү түптөгөн. Кувейттен, Турциядан же тияктан бияктан келип түптөгөн эмес, өздөрү түптөгөн. Өзбекстанга барсак дагы ошону көрөбүз. Өзбекстандын жарандары өздөрү түптөгөн. Анан биздин Кыргызстанга келгенде, мына азыр Кудайга шүгүр, акырын-акырындан көтөрүлүп келатат. Биз деле кыла алабыз. Биздин деле акылыбыз жетет, ошондой эле апам Алла рахмат кылсын айткандай, 2 колуң бар, 2 бутуң бар дегендей, ошондой эле акылың бар дегендей. Кудайга шүгүр. Азыр акырын биздин ишкерлер дагы ошого тартылып келатат. Билим берүүгө тартылып келатат. Инвестиция салганга. Ооба. Жакшы, сонун мындай жыйынтыктарды айтып атасыз, санап атасыз да, бирок буларга жетиш үчүн мугалим табыш керек да. Бул мугалим маселеси Бишкек шаарында айрыкча жеке менчиктердин, мектептердин арасында оор да. Себеби жакшы мугалимди тартып келүү, мугалимдерди кантип кармайсыз, мугалимге кантип мотивация бересиз, мугалимдериңизди канчалык деңгээлде баалайсыз,
учурда. Ушул жетишкендердин баары мугалимдер болсо анан болот да. Мугалимдерсиз, командасыз эч нерсе болбойт. Өзүң жалгыз эч нерсеге жете албайсың да, мындайча айтканда. Биригүүдө сыр, биригүүдө ийгилик. Поэтому бул аябай чоң эме. Бул үчүн чынын айтканда менеджерлик өзүңдүн кандай инсан экениң да билинет да бул жерде. Мугалимдерди табуу кыйын туура. Бирок көбүн эсе биз өзүбүздөн таптаганга аракет кылабыз. Жаш бүтүрүүчүлөр практикага келет, башка келет. Анан ошолорду көбүн эсе ошолор менен таптап түзгөн аракет кылабыз. Себеби биздин миссиябызды колдогон инсан болуш керек. Биз менен чогуу ошол идеяга күйгөн адам болуш керек болот да. Анан эгер жөн эле саат берип эле кетем дей турган болсо, жыйынтыгы чыга бербейт. Чыгат, бирок аз болуп калат. А эгерде ошол идеяга күйгөн болсо, анда жыйынтыгы көбүрөөк болот. Демек мугалимди, даяр мугалимдерди аласыңар, бирок андан сырткары жаш мугалимдерди Ооба. даярдап өзүңөр өнүктүрүп, өстүрүп, анан командага кошосуңар. Демек бул жакшы практика. Баягы жогорку окуу жайлардан атайын практикага бөлдүрүп алып, идиреги барларды тандап алып, ошолорго дагы мотивация берип, даярдап кеткенде ар бир мектеп колго алса абдан жакшы болмок. Жакшы практика өткөндөргө стипендияга чейин беребиз да. Колдоо, материалдык колдоо. Анан кээ бир сабактардан практика өтүп аткан кезинде эле байкалып калат. Шыгы бар, шыгы жок экендигичи. Бир жагы мына бул жагынан азыр чынын айтканда туура маселени козгодуңуз. Практика менен кошо айкалыштырып кетиш керек да. 2 ай эле практикага эмес, мисалы Өзбекстан азыр ушундай мыйзам чыгарган. 2 күн практикада жүрөт, 3 күн теориясын алат деп. 2 күн мектепте жүрөт, 3 күн университетте жүрөт. Мисалы медицинага барган окуучу, студент 2 күн клиникаларда иштейт экен. Бекер эле иштейт экен. Бул клиникаларга дагы жакшы да? Ооба, албетте. Жумушчу. күч. А бир жагынан эмне менен соприкасаться этет врач? Кандай жагдайларга кабылат? Кийин мен ушунун баарына чыдай аламбы деген суроонун негизинде уже убактысын кетирсе болобу дальше бул кесипке. Же ошол жерде токтоткону жакшыбы деген чечим чыгарганда жакшы экен. Эстонияда бул жагынан чечкен. Поэтому международный практикада кандай болсо ошолорду алып колдонуп, азыр колледждер түптөй турган убакыт келди. Азыр биздин Арабаева университеттери канча жылдан бери чыгарып берип атат мугалимдерди. Анан ошол мугалимге шыктандырыш үчүн бир-аз практиканы көбүрөөк кошушса деген бир өтүнүчүм бар. 1 курстан баштап эле. 1 курс даяр эмес дебейли, 1 курстан баштап эле, 1 курстун адамы деле ал бир топ инсан болуп калган. 1 курстан турмушка чыгып үй бүлө куруп калган инсан ал. Калыптанып калган. Калыптанып калган. Ошон үчүн булар азыр түшүнбөйт дебестен келишсин андан көрө. Ошол чоңдор менен ошол кесиптин арасында жүргөндө кадимкидей через себя когда пропускают, анан түшүнөт да. Ошол жакшы болот кайра. Бирок азыр биздин жаштарыбыз башкача. Албетте. Кубандырган ошол жаштарыбызга мен прям суктанам. Биздин убакта биз мынтип ой жүгүртпөйт элек депчи. Алар уже окуп аткан жерине жумушка киришет да. Эми кичине бир-аз коомчулукта мындай жагдайлар болду, баягы сабакка келбегендерди мынтип эле тигинтип эле деп. Бирок эгер өзү окуп аткан кесипти практика жүзүндө аркалап аткан болсо, ушуларга тийбей эле койсок деген өтүнүчүм бар. Мугалимдикке келген адам кайсы бир сабактарды өтүп мугалимдердин арасында келгенде, мисалы ар бир мектептин өзү немеси бар, школа молодого учителя дегени бар. Тажрыйбалуу мугалимге сөзсүз түрдө байлайт. Бул жоопкерчиликти сезе билген инсан түшүнөт болуш керек муну. Баардыгы эле түзөт мындай жагдайды. Анан ошол жерде үйрөнүп кетишмек. Туура. Силер иштеп атасыңар деп кээ бир студенттерди отчислениега беребиз деп дагы коркуткан учурлар бар экен. Эгер мугалим болобу, неме болобу, бирок ошол кесибине ылайыкталган жерде иштеп аткан болсо, тийбей эле койсок. Жакшы, демек жаңы эркин катышуу деген бар эле. Анан өндүрүштөн алыстатпай даярдоо, анан мүмкүнчүлүк берүү, окуп атып иштегенче окуу бул албетте натыйжасын берет. Анткени биздин деле башыбыздан өткөн, мен деле түшкө чейин мектепте иштептен кийин университетке келип окуп бүтүрдүм да. Бул деген чоң тажрыйба. Сиз эми азыр мектептердин мүдүрү эмессиз, ар бир мектебиңизде мүдүрлөр бар. Бирок мугалимди даярдоодо дагы өзүңүз киришпесеңиз, өзүңүз алар менен сүйлөшпөсөңүз, тренинг өтпөсөңүз, баары бир ичиңиз чыкпаса керек. Анткени сизди биринчи тааныганда биз
Наама деген фонддун Эдолит беле программасы аркылуу таанышып калбадыкпы. Абдан жагат да, мага абдан сонун программа болчу да. Сиз өзүңүз да мугалимдерге тренинг өтүп турасызбы? Мугалимдерге сабак бересизби мындай тажрыйбаңыздан, болбошо эл аралык тажрыйбаны, Нааманы, Эдолитти дейли? Бул мектептин мүдүрү болуш үчүн 3 кесипти үйрөндүм окшойт. Мүдүр деген бул жөн эле мугалим эмес экен да. Бул ошол элди башын бириктирип бир максатка багыттап алып кетиш. Анан эң сложный бул чынын айтканда билим берүү тармагында башчы болуш экен. Аябай оор экен бул. Оор экендиги дегенде кандай десем, анализ кылыш аябай оор экен. Билим берүү. Знание учеников эсептей алат экенсиң, бирок канчалык деңгээлде ошол инсандык сапат өтүптүр эле. Канчалык деңгээлде жакшы адам мындай жакшы принциптерди кармана тургандай өзүнө керектүү бир маалыматтарды ала алды деген. Аны өлчөш кыйын да. Аны өлчөй албайт. Билимди өлчөйсүң, бирок ошол адамдык сапатты, адамгерчиликти, инсандык баалуулуктарды канчалык деңгээлде алды өлчөй албайсыз да. Муну кантип өлчөдүңүз? Жок, муну кандай сизде бир методика болду? Кандай тажрыйба болду? Муну кандайдыр бир деңгээлде өлчөй турган кээ бир формулаларды, конечно, таптык. Багы мындай кээде таң калып кетем, ушундай да ойлор келет экен да депчи. Бирок, как вам сказать, Япония бул жагынан жетишиптир. Ошо Япония жөнүндө айтыңыз. Жана сиз дагы жеке менчик мектептердин мындай ээси катары ар түрдүү өлкөлөрдүн билим берүүсүн анализдейсиз да, жакшысын алып келейин дейсиз. Япония жөнүндө кеңирээк айтып берсеңиз. Азыр сиз Япония менен бир кызматташып аткан өңүттө бир сөз айттыңыз. Кандай артыкчылык экен, эмнесин алып келе атасыз? Буларда bottom up деп коет. Түбүндөгү калган, то есть отличниктерге упор кылбайт экен Япония. Ошол каралбай же болбосо кайсы бир нерсени алып кете албаган балдарды тартып чыгуу экен да. То есть буларда биз биригип гана бирбиз, биригип гана күчтүүбүз деген ушундай принциптерди аябай бекем карманган эл экен. Ошонун негизинде мына азыр Япония дегенде кимди элестетесиз? Кандай адам? Япония эми өнүккөн, өздөрүнүн принциптерин катуу карманган, билим берүүгө аябай маани берген, андан дагы инсандык баалуулуктарга, адамгерчиликке өтө маани берген өлкө да. Мисалы, японец менен келишим түзүш керек болсо, сиз коркпой барасызбы? Жок, аны билбесем бара албайм да. Мисалы, мен алар менен иштешип көрбөсөм. Мисалы, кандайдыр бир иш жүргүзөм десеңиз, японецтер менен иштешкен мындай иштешүүгө коркпой бара алат белеңиз же өзүңүздү кармап туруп калат белеңиз деген да суроо болот да. Бул сиз ушул багытта өзүңүздүн тажрыйбаңызды айтыңыз. Биз япондор менен иштешип көрө элекпиз, сиз иштешип жатасыз. Мен японец дегенде өзүн сөз берсе сөзүндө турган адамды элестетем да азыр. Японец жөнүндө сөз болуп аткан болсо, бирөөнүн акысына кирбеген адамды элестетем. Японец жөнүндө сөз болуп аткан болсо, башка адамды сыйлай билген адамды элестетем. Эми кыргыз дегенде элестете алабызбы ушуну? Эми кыргызда дагы бар ар түрдүү адамдар. Сөзүндө тургандар да бар, бир өзүнүн принцибин карманып, ошону менен гана кеткендер бар. Анан эми ар кандай адам бар Кыргызда. Бирок эми япондорду иштеше элек билбейт экен, бирок япон дегенде азыр билим берүүсүнөн бир гана билгеним, эми маалымат алып калганым lesson study. Жанагы сабакка изилдөө жүргүзүү деген. Бизде да Кыргызстанда көп мектептер пайдалана баштады. Казакстан Назарбаев мектептери пайдаланып, демилгелеп көтөрүп жүрүшөт да. Мен ушул жагынан маалыматым бар, билим берүүсүнөн, lesson study'ден. Анан эми калганы сизден угалы. Кандай билим берүүдөгү бир өзгөчөлүк бар экен? Булар ошол сабакты анализдей турган формулаларда иштеп чыгышкан экен. Анан жаккан жери маселе пока чечилмейин, ошо маселеден кетпейт экен. Биз чечилбесе таштап кете беребиз да. Чечилбейт, уже болбоду деп туурабы? Жок, сиз жана айтыңыз го, кыргыз дегенде кимди элестетесиз? Туура. Билесиздерби? Тарыхта ушундай окуялар болгон. Казак эли биз жака келип, аябай кыргынга учураган жылдары болду. Бирок ошондо биздин кыргыздардын арасынан элдин кыйналганын колдонуп,
кулдукка алган адам болбоптур. Кандайдыр бир аларды колдонуп бир жаман нерселерге бир тартып же бир нерселерди кылган учурлар болбоптур. Элдин пейили. Элдин пейили. Биздин элге өзү айланса болот биздин элденчи. Туура. Эми азыр балким кандайдыр бир жагдайлар болду, политикалык, экономикалык, анан ошол себептүү дагы жаңы бир кандайдыр бир жөндөмдөр элибизде түптөлдү чыгар, балким. Бирок теги түбүбүздө баары бир инсандык сапаттарыбыз бир топ бар. Анан керектүү жерде ошол инсандык сапаттарыбыз баары басымдуулук кылат. Сөзсүз. Мисалы Америкада жүрсө дагы бири-бирин колдоп, бири-бирине жардам берип кетет экен. Биринчи предпринимательдер өздөрүнүн тарыхын айтканда, алиге чейин до сих пор өздөрү бири-бирин колдошот да. Бири-бирине жардам беришет, ушундай. Бул биздин элибизде бар нерсе. Биздин элден айланса болот. Жана биздин элге ишенсе да болот өзү. Ошон үчүн жанагы китептерди дагы кайта үйрөнөйүн да. Коркпой эле биздин мугалимдерге деле берсе болот. Кана жазыңыздар, кана түзүңүздөр. Мондай тажрыйбалар бар экен деп үйрөтө турган болсок, биздин сонун мугалимдерибиз бар. Жазып берет. Түзүп беришет, бир команда болуп биригип иштей да беришет. Болгону эмненин аягында көргүбүз келет. Ошону туура түптөшүбүз керек да. Күтүлүүчү натыйжаны айтыш керек, Мына Япония ушул жагынан аябай алдыга чыгылыптыр. Улар мугалимдерин чынын айтканда аябай сыйлайт экен. Мисалы бизде өйдөдөн ылдый түшөт эмеспи приказдар? Мондай кыласыңар, мондай аткарасыңар. Ал аткара алабы, аткаргысы келеби, жана кантип ошол нерсеге жеткиси келет деп эч ким сурабайт экен да. Япония мугалимге даже айлык зарплатасын бөлгөндө дагы ошол өзүнүн максат коюп, ошол максатка жетүүсүнө карап баалап берет экен. Анан ар бир мугалимге жеке ушундай мүмкүнчүлүк берет экен. Сен эмнеге жеткиң келет, план түзчү деп. Жана ошол план түзгөндө да үйрөтөт экен. Максат койгондо үйрөтөт экен. Кандай жолдору бар, кантип анализдесе болот, кантип жетсе болот, кандай методикалар бар. Сөзүңүзгө каралып тиги Эдулитте үйрөттү. Пландын ар бир баскычын Туура үйрөттү. Япондордо булардан күчтүү экен анда. Бул аябай күчтүү экен. Бул бир. Анан дайыма жаңы келген сайын кайра кайталап тургандан эринбейт экен да. Биз бир эле өтүп коюп эле унутуп калабыз го. Багы бир мотивация алып келгенде өтүп коебуз, анан кайра унутуп калабыз го. Ошондой болбойт экен да. Бул системно болот экен. Анан мугалимдин кадыры ушундай бийик экен. Негизи дети отражают же нас. Кандай болгондо дагы күзгү сыяктуу көрсөтөт да. Анан баягы кадырланган инсан кадырлай билген инсандар тарбиялай алат экен да. Ошентип мугалимдин кадырын булар аябай ушундай коет экен. Сен билбейсиң, мону эле аткарчы дебейт экен да. Ошого кандай жете алабыз? Сен кандай ойлойсуң? Ошого жетүүнүн сен өзүңдүн жолуңду кандай көрөсүң? Өзүң түзчү деп өзүнө укук берет экен. Ошону түзөт экен мугалим. Анан каждый квартал, каждый эме сайын кандай болуп атат? Жыйынтыгың кандай болуп атат? Жылышың кандай болуп атат? Эгерде проблемасы болуп аткан болсо, сага эмне жетишпей атат? Анализ. Эмне жетишпей атат? Эмне тоскоол болуп атат деп мугалимге колдон келишинче колдоо көрсөтүп жардам берет экен. Анан кадырланган инсан башканы да кадырлай билет да. Анан өзүнүн сабагын кадырлайт, окуучусун кадырлайт, Ошундай. ата-энени кадырлайт. Эмнесин алып келип атасыз? Эми азыр биз бул мындайча айтканда биздин элибизге жат көрүнүш эмес. Биздин элибиздеги бар эле нерсе. Балким бир капчыкта унутулуп калган чыгар. Же кандайдыр бир себептен азыр кереги жок деп унутуп калган, калтырып койгон чыгарбыз. Балким. Бирок аны биздин элге жага турган нерсе да. Карма каршы келе турган нерсе жок бул жерде. Болгону биздин элдин бир аз кабыл алуусуна, көз карашына карап, ылайыктап ошону түзгөнгө биз азыр Япониянын эксперттери менен келишим түзгөнбүз. 4 жыл бою ошонун үстүнөн иштейбиз. Мен суроо бергенимде канча жыл ичинде түптөлүшү мүмкүн? Эми биз бат эле болушун каалайбызбы? Дароо эле. Дароо эле болуп кетсе Дароо эле өтөбүз, дароо эле жасайбыз деген маселе. Десек, ал айтты, как минимум 4 жыл кетет деди. Как минимум 4 жыл кетет. Ошон үчүн жанагы команда менеджеров, которые будут работать в этом направлении, они должны быть у вас постоянные и на 10 лет. Демек, команданы мындай
узак мөөнөткө иштей турган команданы алышыңыз керек. 10 жыл иштеш керек. Себеби 4 жылда бул ишке ашса андан натыйжасын да көрүш керек да. Натыйжасын көрсөтүш керек дегендей. Бул жакшы экен. Мындай туруктуу, анан ар бирин ийне жибине чейин анализдөө. Көбүнчө бизде ушул нерсе жетишпейт да. Ушул нерсе жетишпейт. Анализ жетишпейт бизде. Көбүнчө биз дароо эле сиз айткандай анализдебей туруп эле болсо деп айтабыз да. Дагы бир япондордун бир окуу курстары башталган го. Ошону алып келесиз да мектебиңизге, туурабы? Жана эмне Гакен классрум деген. Мен ошол жерге кызыгып өзүм барганда, эң негизги биринчиси ошол инсандык баалуулук жөнүндө айтканда алар бала тарбияны кошо алып кетет деп. Анан окуу курстарды билем мен, ал бир да окуу курсу тарбияны кошо алып кетет деп сөз кылбайт болчу да. Шар окутуп коем, математиканы окутуп коем дейт эле. Бирок булардын биринчи башында ушундай нерсе турат экен да. Бул демек ошол сиз да ошол үчүн япондордун методикасын айтып атасыз да. Бул мында мектебиңиздерде бар да, Бул элементтер негизи бизде бар болчу экен, просто мындай системностька кирип отуруп бир формулаларга салынбай калыптыр. Болгону ошол. А так бирок ошону кантип системага отургузуп формулага салуу боюнча дагы үйрөтөт. Кудайым буюрса. Кудай буюрса эми сиздердин мектептен көрүп калабыз, Көрүүчүлөр да көрүп атат да, демек Япониянын методикасын көргүсү келгендер балдарын сиздин мектепке алып келиш керек. Бирок 40 окуучудан башталган болсо, азыр деген 200 деп атасыз. Менин билишимде азыр филиалдарыңар да бар. Кудайга шүгүр мындай чоңоюп көбөйүп атасыңар да. Туурабы? Региондорго балким ачыласыңар деген. Бул дагы сиздин мындай эмгек болуш керек, талбаган эмгек албетте. Анан эми биз азыр ошол өнүккөн өлкөлөрдүн билим берүүсү жөнүндө сүйлөшүп калып атабыз да. Малайзия жөнүндө мындай эмне өзгөчөлүктөр бар эле. Сиз Малайзияда да окуп билимиңизди өркүндөтүп келгенсиз. Малайзиянын кандай бир принциптерин алабыз, же билим берүүдө кандай бир модельдерин алсак болот. Ушул боюнча дагы оюңузду уккум келип атат. Адамгерчиликтүүлүктү. Малайзия элинин жакшылык каалап, адамгерчиликтүү болсун. Жана чынчыл болсун. Чынын айтканда, бир дагы мындай демеге канча жыл окудум. 2018-тен 2020-га чейин окуптурмун. Бирок мындай бир жаман бир эмеге кабылбаптырмын. Коллегаларым, чогуу окуган группалаштарым, шаар ичинде да жүрүп аттык. Башка да досторум бар. Бирок кандайдыр бир инсанга жарашпаган сапаттарды байкай албаптырмын да. Ошол байкай албаганым үчүн дагы демек ошол бул кандайча мындай айтканда из поколения в поколение на генном уровне калган да буларда. Муундан муунга, Ооба, муундан муунга калган. Анан Малайзия мамлекети багы динди өзүнүн конституциясы катары кармангандыгы үчүн дагы алардын ичиндеги бөт билим берүү тармагындагы болгон законодательствонун бардыгы ошо шарият негизинде. Ошонусу менен да буларга жеңил. Готовый формулалар бар. Готовый инструменттер бар дегендей да. Демек, баягы эл шартка калып кетишет экен да, жолуштуруп бизде деле свет билим берүү менен кошо алып кеткен мектептер бар да эми. Демек, биз деле баягы тутунган динибиз ислам, мусулманбыз дейбиз. Балдарыбызга дагы бул түшүнүктөрдү канчалык деңгээлде кантип берип атабыз, бул ар биринин ата-эненин баягы билимине, өзүнүн түшүнүгүнө жараша болуп келатат да. Жакшы, демек, сиз айтып аткан баягы өнүккөн өлкөлөрдүн артыкчылыктарынын бардыгы келип келип эле адамгерчилик, инсандык баалуулук. Инсан болуу. Инсан бол. Математиканы жакшы бил, химияны жакшы бил, биологияны жакшы бил эмес. Инсан бол. Жакшы инсан бол, анан өзүң жакшы билесиң аларды деген маселе. Эми дагы ушуга улай эле ушул адамгерчилик, инсандык баалуулук кабылай учурдагы мектептердеги зордук зомбулук абдан оор маселе, өкүндүргөн маселе. Бул боюнча ушул билим берүүдө жүргөн бир инсан катары сиздин көз карашыңыз, кеп кеңешиңиз дегендей. Биз кечээги подкастта эле дагы бир эжекебиз менен сөз кылдык. Өкүмзордук, үй-бүлөдөгү баягы өкүмзорлук мектептеги анан коомго кандай таасирин тийгизип атат деген максатта да. Бул маселеде эң бир жүрөгүмдү ооруткан маселе бул мен үчүн. Себеби алдында бала ыйласа мен кошо ыйлай турган адаммын да. Чынын айтканда багы жагдайларды көргөндө кыйналып кетем. Бир күн кээде ыйлап үйдөн чыкпай койгон учурларым да болуп калат.
кантип ушундайга барабыз, качан эметебиз депчи. Анан ошон үчүн дагы мектепте окуучуларга эметкенде дагы өзүңө каалаган жакшылыкты башка бирөө кааламайын толук муун боло албайсыңар деген принцип бул обязательно да. Бул сөзсүз эмете турган маселе. Анан бул боюнча чынында катуу чогуу иштешибиз керек. Бир күнөөлүүнү таап коюп болбойт. Мектепти күнөөлөп коюп олтуруп болбойт. Бул чогуу боло турган иш. Ата-эне. Ооба, бул жерде ата-эне болууну да үйрөтүш керек. Сиз жана Малайзияны кантип кеттиңиз? Малайзияда мисалы турмушка чыгардан астын сөзсүз түрдө аял кандай болуш керек? Аял деген болуу эмне өзү? Что из себя представляет? Жана баягы шариаттын негизинде болгон мамлекет болгондугу үчүн алар эгерде сен аял болсоң кандай соопторго жетишесиң жана эмнелерди сага такыр кылууга болбойт деп ушинтип үйрөтөт. Ошол сертификатын алат, ал экзамен тапшырып сертификатын алат, анан ники кыйганга уруксат берилет. Эркектергечи? Эркектерде да ушундай. Эркектер да окутат, аялдарын да окутат. Ошон үчүн дагы ал жакта апалардын душевный равновесиясы бузулган эмес да. Апалар, менин досторум, ошо чогуу окуган группалаштарым, бүгүн кечинде тамак жасабай койсоң күйөөңдөн тил угасың десем, жок дейт. Эгер мен тамак жасабайм бүгүн десем, күйөөм обязан же өзү жасайт, же бир жерге апарып биз тамактандырып келет дейт. Ал күйөөсүнүн милдети. Күйөөсүнүн милдети. То есть ар биринин негизи милдеттери жазылган да. Анан болгону ошо милдеттерин билип жана аткарууд экен да. Туура бөлүштүрүүдө, бири-бирин түшүнүүдө, бири-бирине кызматташуусунда экен. Демек, өнөктөштүк, кызматташтык, бул ошол жогорку чекке жеткен да. Эми биздин ата-энелер кандай ушул учурдагы сиздер мектепте ата-эне деген бар да сиздерде коомчулук. 500 балаңыз болсо канча ата-эне деген бар да. Ушулар менен иштешүү. Биз кантип үй бүлөгө жардам бере алабыз? Кечеги биздин маектешүүбүздө дагы мектепке көбүрөөк басым жасап атты да эжекебиз. Биз мугалимдер ата-энелерди агартууга жардам беришибиз керек. Ошолор көп нерсе маалыматы жок, көп билими жок дейт да. Жардам беришибиз керек дегенде биз көбүн эсе мындай, биз окутабыз, баалайбыз дегенди түшүнөт экенбиз. Анан ата-энени сабакка чакырсаң дагы азыр дагы акыл үйрөтөт, мага акылдуу болуп кеткенсип деп дагы кабыл алат. Ооба. Жарыштырып, кызыктырып, ошентпесек, мисалы воспитание десең азыр эксперттерибиз да көбөйүп кетти. Сөзүн ачык. Анан ата-энелердин арасында деле толтура эксперттер бар. Жок эмес. Бул багытта өздөрүн өнүктүрүп өстүрүп жүргөн апалар дагы бар. Болгону ошону бир кандайдыр бир нукка салыш керек. Нукка салыш керек десе эле сөзсүз түрдө контролдо элестете алабыз. Кандайдыр бир конкурстарды, кандайдыр бир тендерлерди, кандайдыр бир мындай жарыштарды ушундай менен өздөрү кантип үйрөнүп калганда байкабай калат да. Кызыгып атып, жарышып атып, көп нерсени билип калганда байкабай калат. Демек, бул дагы мектептин милдети да. Мектептин милдети бул обязательно да. Сөзсүз, себеби баласын окутуп, ата-энесин да кошо окутушубуз керек, агартышыбыз керек. Себеби жакшы балдарды биз окутушубуз үчүн, мектептин натыйжасы жакшы болуш үчүн ата-эненин да колдоосу керек да. Туурабы? Ансыз болбойт. Ансыз болбойт. Себеби бала биздин колубузда бир канча эле саатта калган учур үйүндө да ата-энеси менен. Эми өзүн немете албай жүргөн чында коомчулукта бар андай жагдай. Бирок бир аз мээримдүүлүк менен көмөк кылсак болот да. Жемелеп жээрибей, эмне баланы төрөдүңөр анда, карабайсыңарбы дебей. Келсең, сен балаңда мондай бар. Мондай кылсаң, сен балаңда могул нерсени үйрөнөт деп, ушундай бир чакыруулар менен кылсак, ошондо дагы эффективный болот да. Мени ошентип чакырса, мен сүйүнүп бармакмын да. Сен балаң мынтип атат, сен балаң тинтип атат десем, мен баргым келмек эмес. Ким эле кемчилигин уккусуң келсин. Балаңдын кемчилигин угуп, арыздануу менен, арыз домат менен гана чакыра берсе, албетте баргым келбейт. Эми жөн эле для галочки эмес, чындап жүрөктөн күйсөк, көп проектлерди ишке ашырсак болот бул багытта. Азырында школа гуманной педагогики деп аябай распространенный болуп атат. Ошол жактан окуп келген, Аманашвилиден окуп келген мугалимдер да көбөйүп атат, өздөрү мектептерди да түптөп атышат. Мына ошол специалисттерди чакырып, кандайдыр бир эмелерди өткөрсөк болот. Бирок бир эки иш чаралар менен эмес, бул системно болуш керек. Вот Япония в этом плане она преуспела. Преуспела, что ж, баягы мектепти баары колдойт экен да. Ата-энелер да колдойт экен да. Мисалы, жолдон өтүп бараткан болсо, балдарды көрүп калса эле, любой жаран
өзүн японец деп эсептеген жаран токтоп калып баягы балдарды жолдон өткөрүп коет экен. Бекер эле кылат экен аны. Ошо биздин коллегаларыбыз барып ошол жерде жүрсөк биз аны сотрудниги деп ойлоп алыптырбыз дейт. А көрсө ошо кошуна болуп эле жашаган адам экен дейт ошо мектепте. Башка эле жат эле адам. Жат эле адам. Болгону балдарды ошол жерден тосуп алып, өзүнө өзү милдет кылып алыптыр. Тосуп алып жолдон өткөрүп эметип коет экен. Ал да бир адамгерчилик сапатта. Биз аны мектептин бир сотрудниги дептирбиз дейт. Биз роликтерден эле көп көрүп калабыз го. Баягы орус тилинде көп титр менен чыгарып коюшат жанагы жүргүнчүлөр өтүүчү баягы зебрадан өтүп өткөндөн кийин балдар мындай ийилип айдоочуларга рахмат айтып ыраазычылык билдирип атат. Биздикилер ошентет беле, жок беле деген маселе да. Булар эми антип салыштыргым деле келбейт. Бирөөлөрдү кемситким деле келбейт. Биздин деле эметкен балдарыбыздын сонун эмелери бар, учурлары бар. Поэтому үйрөнөлү деген маселе. Жакшы, рахмат, чоң рахмат. Абибе эжеке абдан сонун маек болду деп эсептейм мен. Баягы экөөбүздүн алдын ала мурунтан пландалган эмес, 1-2 күндө пландалган бул подкаст болду. Бирок абдан көп өзүм үчүн дагы көп маалыматтарды алдым. Албетте сиз билим берүүдө мындай тынымсыз өз алдыңызча изденип жүргөн инсансыз. Бул айткан өзүңүз пландагандардын баары ишке ашсын. Ошол япон методикасыбы, япон системасыбы, булардын баардыгы башка мектептерге да жарыгынчасын албетте. Ыраазычылык билдиребиз. Анан бул биздин подкасттын атынан биздин эңмелге түшүрүлгөн таалим деген. Бул сизге белек. Бизге жакшы маек бергениңиз үчүн ысык чай ичип жүрүңүз. Термос белеңер бар экенин билбептин. Жакшылык болсун дагы бир жолу. Ишиңизге ийгилик. Рахмат ага чакырганыңызга. Урматтуу замандаштар, бүгүн да биз сиздер менен жакшы бир инсан, эне коомдо өзүнүн орду бар, Наима коомдук фондунун мүдүрү, билим берүүдөгү бир эксперт деп да айтсак болот. Дайыма ушул билим берүүнү өнүктүрөм деп жүгүрүп жүргөн эжекебиз Абибе эжеке болду. Мындан кийин дагы сиздер менен дагы далай билим берүүгө салым кошкон жакшы инсандарды чакырып маектешебиз. Урматтуу замандаштар, комментарий жазууну, катталууну унутпаңыздар. Албетте бул жакшылыкты элге жайылткандын жакшы жагы көп. Саламатта калыңыздар.